Бул күнү 25 апрель кыздар күнү. Бул күндүн жаралып калуусунун максаты жылнамада белгиленген апалар күнү, аталар күнү, уул балдар күнү менен катар кыздарга арналган күндү атайын коюп, кыз баланын гендердик жагдайда уул перзент менен бирдей баалуулугун белгилөө. Дүйнөлүк төрөлүү статистикасына караганда ар бир төрөлгөн ымыркайдын 49 уул бала, ал эми 51 кыз болот. Бирок жалпы жер жүзүндөгү учурдагы эркектердин саны аялдардан 5%га көбүрөөк. Изилдөөлөр боюнча кыз бала руханий жактан атага жакыныраак, ал эми уул бала энеге жакын болуп чоңоет. Аталар көп учурда урпак калтыруу үчүн уулдуу болууну эңсеген менен кыз перзенттин көңүл буруу, кам көрүүсүн өзгөчө жылуу кабыл алышат. Бул күнү 25 апрель 1719 жылы Лондондо Даниэль Дефонун Робинзон Крузо жөнүндө романы басылып чыккан. Чыгарманын аталышы баш каармандын ысымын алып Робинзон Крузо деп аталган. Бул романда баш каармандын элсиз аралдагы 28 жылдык жашоосу сүрөттөлгөн. Ал эми 1719 жылы Даниэль Дефо Робинзон Крузо жөнүндөгү экинчи китебин, бир жылдан соң үчүнчү китебин чыгарган. Бирок дүйнөлүк адабияттын алтын казынасына жазуучунун биринчи китеби кирип, ал адабиятта Робинзонада жанрынын баш болгон. Чыгармада чыныгы каармандын өмүрү прототип катары алынган. Изилдөө боюнча мындан 300 жыл мурда шотландиялык өтүкчүнүн уулу Александр Селкирк Тынч океанга болгон саякатында кырсыкка учурап жээкте калып кетет. Ал белгисиз аралда жан сактоонун жолун үйрөнүп, оттук таш менен от жагып, океан жандыктарын уулоону үйрөнгөн. Бул күнү 25 апрель 1840 жылы атактуу орус композитору Петр Ильич Чайковский Воткинскийде Камсо-Воткинск заводунун жетекчисинин үй бүлөсүндө туулган. Чайковский бала чагынан эле музыка жазганды, музыкалык инструментте ойногонду, дирижер болгонду жакшы көргөн. Чайковский 36 жашында Москва консерваториясынын профессору болуп, 2 операнын, 3 симфониянын автору болгонго жетишкен. Ал адамды жанын эргүүгө жеткирип, кээде ойго чөмүлдүргөн композиция жарата алган менен жашоодо өтө тартынчаак жана өзүнө катуу талап койгон инсан болгонун белгилешет. Белгилей кетсек, ал жаш кезинде жазган 2 операсын өрттөп жибергендиктен жарым-жартылай бүгүнкүгө жеткен. Ал өзүнүн артынан жүзгө чукул чыгармаларды, жүздөгөн романс, ондогон балет, операларды таштаган. Ал жараткан Аккуу көлү, Уйкудагы сулуу, Шелкунчик аттуу балеттери азыркыга чейин популярдуулугун жоготпой келет. Бул күнү 25 апрель бүткүл дүйнөлүк пингвиндер күнү. Түштүк жарым шардагы жаныбарлардын ар түрдүүлүгүнүн арасында бул аймактын табиятындагы абдан маанилүү ролду ойногон адаттан тыш канаттуу бар. Ал пингвиндер. Пингвиндер учуу мүмкүнчүлүгү жок, суу түбүндө узакка тура алган жана ылдам сүзө алган деңиз канаттууларынын жалгыз түркүмү. Алар сууда гана эмес, кургакта да Антарктиданын -60 градус климатында күнүнө 6 чакырым муз жолду басып өтүшөт. Жалпы пингвиндер түркүмүндө 18 түр бар. Алардын эң чоңу император пингвини. Анын бою 120 см, ал эми салмагы 40 кг ашат. Пингвиндер түркүмүнүн эң кичинекей өкүлү кыска бойлуу пингвин аталып, ал салыштырмалуу чоң адамдын тизесинен келип, салмагы 2,5 кг ашпайт. Кыска бойлуу пингвиндер көбүнчө климаты жылуу аймактарда жашап келет. Антарктида ачылгандан кийин адамдар тарабынан пингвиндерди мыйзамсыз сатуу болуп көрбөгөндөй масштабка жеткен. Бирок азыр бул канаттууну кармоого тыюу салынган. Бул күнү 25 апрель 1940 жылы америкалык актер Аль Пачино Нью-Йоркто төрөлгөн. Өз аты Альфредо Джеймс Пачино. 50дөн ашуун киного тартылып, Оскар, Алтын глобус, Эмми жана башка сыйлыктарга татыктуу болгон. Аль Пачиного ийгилик алып келген тасма криминал жанрындагы өкүл ата фильми аталып, бул фильмден кийин анын жылдызы жанган. Бирок тасманын аркасындагы атак-даңк менен кошо актердун жүрүм-туруму терс жака бурулуп, тасма дүйнөсүн таштап 4 жылга карьерасынан баш тарткан. Досунун жардамы менен атайын аракеш жана баңгиликтен дарылоочу клиникага жатып дарыланган соң, Аль Пачино кайрадан киного келгенден кийин Падыша Лир, Оушендин 13 досу, Периштелер Америкада жана башка тасмаларда роль жараткан.